Ошо биз 26 апрелге билет алдык эле 4 небере менен. Ошондон бери билетти кайра артка жылдырып, ушу кете албай такыр айлабыз кеткенден ушул жерге келип, ошо өсүбүздүн жолубуз менен автобус менен кетип калалы деп келгенбиз. Ошого биздин Кыргызстанга жетип алышка жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Биз ушул 4 неберем менен апрелден бери самолетко билет алып коюп, кайра отмена болуп атып, айланып кеткенде ушул Кыргызстандан келип, могу жерде Оренбургда, Бузулукта жаткан кыргыздарга кошулуп, чоң автобус менен кетип калалы деп келдик. Биз деле ушул самолет менен эгерде элчилигибиз биздин маселебизди чечип бергенде, жулу жумшак неберелерибизди ачып бир күндө учуп кеткенди жакшы көрүп атканбыз. Бирок элчиликтен эч кандай пайда чыккан жок. 7 жолу арыз жазып кайрылдык. Карайбыз, мына учурабыз, силердин 4 небериңер бар экен, учасыңар дедиле, бирок бир дагы жолу ошо биздин арызды карап, жыйынтыгын айтып дагы коюшкан жок. Анан айлабыз кетип ушул жерге келип, көпчүлүк менен кошо автобус менен кетели деп келдик. Бизден бир гана талап Кыргызстандын, кыргыз элибиздин өкмөтүнө ушул Казакстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир тараптуу болсо да коридор ачып койсоңуздар, биз өлкөбүзгө кетип калат элек. Биздин бийликтегилер, депутаттар, чоңдор, вообще эле Кыргызстанда көрүп жаткан биздин боорлоштор, силердин мына мекендештериңер, эжелериңер, карындаштарыңар могул талаада калып калды. Талаада. Эки четин көрсөчү, талаа могул жер. Эч айыл жок, же суу жок, эч нерсе жок. Ошого бир Кыргызстандагылар реакция кылып, эртерээк могул коридорду ачып берип койсоңор, посольстводон түгүнүлүп бүттүк уже. Боюнда бар аялдар не калат моякта талаалап, не кереги бар буларга? Түгүнүлүп бүттү алар. Уже 6 айдан бери өздөрүн уча албай жүрүшөт ушул жерде. Кичине бир реакция кылып, могул жерде эртерээк, эртең бүрсүгүнү ачып, эртерээк сүйлөшүп бизди кетирүүңүздөр. 6 сан аман дейсиңер. Например, менин Кыргызстанда маселем бар. Аялым менен кызым жалгыз. Аларды да караш керек. Бул жерде ар биринин ата-энеси өтүп кеткендер бар. Посольствого жазып берип уже түңүлүп бүтүштү. Очереттер жетпейт. Ал жерде күнүгө 1000ден адам чогулушат. Моякта кээ жигиттер ошол боюнда бар аялдардан, орукчандардан орун талашпайлы деп могул жерге келгендери дагы бар. Эртерээк реакция кылып, могул күндөн күнгө, даже мен үшүп атам түн ичинде. Боюнда бар аялдар бар. Эртерээк реакция кылып, ушул элди алып кеткиле. Казакстанга кайрылгыла. Коридор ачып берсин. Булар силерден бир акча сураган жери жок. Өздөрүнүн акчасын өздөрү төлөп кетет. Коридор эле ачып берип койгула. Ушул силердин колуңардан келбесе, биз рано или поздно Кыргызстанга барабыз. Могул нерсени бүт эл көрөт Кыргызстандыкы. Иток чыгарат. Силердин кандай иштеп атканыңарды. Так что мына жакында шайлоо да келатат. Кайра эле ушул адамдарга келесиңер силер. Мени шайлап кой, мени шайлап кой. Могул келаткан шайлоодо ким парламентке чыгам десе, могул элге жардам берсеңер, уже силер Кыргызстанга жардам берген болосуңар. Ушул элдин артынан Кыргызстандагы адамдар жашап атат. Ушул эл акча салып, ушул Кыргызстан ушинтип байып атат. Так что правитель, биздин президент Сооронбай Жээнбеков, мен Асланбек уулу Сейтек 1995-жылы туулгам, Нарында. Ушунча элдин көйгөйүн угат, мен уже чыдабай калдым. Кичинекей балдар жүрөт, моякта боюнда бар аялдар жүрөт. Үйүңөрдө жатып үшүп атсаңар керек силер кечинде. Талаада жатат, чатырда. Артын көрсөтчү могу чатырларды. Бош коебуз. Туугандар, ойлоңула. Кыргызстанда биздин боорлоштор эгер ошо чоңдордон реакция болбосо, анда кайрылгыла, хакимиятка барып заявление жазып, элди алып кетели, ошакта биздин боорлоштор калып кеттир деп. Эртерээк реакция кылгыла. Посольство, силерге кыйынчылык деле болбойт болуш керек ушактан Казакстан менен сүйлөшкөнгө. Эл өзүнүн акчасын төлөп кетет. Жок болсо биз 100 сомдон 50 сомдон чыгарып калтырбайбыз эч ким. Бияк таштабайбыз биз бири-бирибизди. Просто автобуспу бир нерсе кылып, коридор ачып берип койгула. Биздин болгон суранч ошол. Россия эле жардам берип атат бизге азыр. Тамак аш, тияк палатка, матрас, берип, азыр кичине
жардам берип атат. Ошолордон эле жардам болуп атат. Уже bir жума болду элдин жатканына. Ооручулар ооруп атат. Мояктагы кыздар боюнан түшүп калса ким жооп берет ага? Ооруп чалдар вообще шал болуп калса ким жооп берет ага? Туугандар, биздин өкмөт эртерээк ойлонуп койгула. Биз мына бүгүн кайсы число? 13. Уже биз 5-индеги автобуска жетишпей калган эл могул. 5 күнү жетишпей калдык, ушул жакта калып кеттик. Же артка бизге жол жок. Кимдин акчасы бар артка кеткенге? Квартираларынан чыгып алган булар уже. Жумуштарынан чыгып алган. Биякта семейный балдары бала чакка көбүнчө эле ошондойлор. Москвадагы жердештер, силер да посольствого барып атсыңар. Ушул жакта эл бар экен деп посолдорго айтып койгула. Суранабыз силерден. Мен суранам ушу. Боорлоштордон бизге кичине реакция кылып койгулачы.